саламатсызбы, тез жардам өкүп жатат. 2021 жылдын 5 октябрында түнкү саат 12:01 чамасында Тоң районунун аймактык ооруканасына жүрөгүнө бычак сайылган бейтап келип түшөт. Бул түнү 31 жаштагы жаш хирург Мирлан адаттагыдай эле хирургия бөлүмүндө күзөттө отурган эле. Мен барган кезде бейтаптын өзлөрүн машинадан түшүрүп аткан экен. Барып карасам, болгон кийиминин баары кан. Мен биринчи эле көргөн ошол көзүмө урунду. Бейтаптын абалы өтө оор болчу. Бейтаптын көкүрөк тушунда кадимки эле ашкана бычагы толугу менен сайылып турган эле. Бейтап өтө оор абалда жана канды көп жоготкону белгилүү болгондуктан кабыл алуу бөлүмүнө киргизип убакытты жоготпой Мирлан дароо операция бөлүмүнө алып кирет. Алып кирип ошол маалда мен жолдон кийинип атып, ошол телефон чалып, наркоз бере турган дарыгерге чалып аттым. Анан алар дагы ошол бригадабыз тез арада чогулуп, бейтапты операцияга алганда бейтаптын эс учу жок болчу. Себеби бул жаракат оор болгондуктан өтө оорган жоготкондар. Тез эле наркоз берип, бат эле кийинип, ошол көкүрөгүн ачтык. Тез арада көкүрөгүн ачып, ачканда эле аябай көп өлчөмдөгү кан ошол ачкан жараттан даже биз сордуруп жетишкен жокпуз ошол канды, полго түшүп атты ошол кандын баары. Андан кийинки кароодо жүрөгү, бейтаптын жүрөгү аябай жайдан согуп калган, көп кан жоготкондуктан. Анан ошол жүрөгүн караганда, биз караганда ошол бычактын лезвиясы түз эле ошол жүрөктүн сол карынчасына кирип турган. Ошол кезде менин жанымдагы ошо ассистент болуп аткан хирург тарабынан суурулду, ал бычак суурулуп, жүрөккө жетип алып туруп suuruganda ал ошол жүрөктүн жаракат жеринен дагы аябай көп кан акты да. Ал жерде эми ошол операциянын учурунда ошо адамдын өмүрүн сакташ үчүн мындай көп ойлонгонго деле такыр убакыт болгон жок. Бизде эми мурда окуткандай, мурда окуп жүргөнүбүздөй убактылуу канды токтотуш үчүн сөөмөйдү ошол жүрөктүн жыртыгына колум менен киргиздим. Киргизгенде кан ошол жактан атып чыгып аткан кан токтогондой болуп калды. Анан ошол кезде колумду чыгарбай туруп, ошол жип менен тигип, анан ошол канын токтотуп калдык. Каны токтогондон кийин бейтаптын акыбалы өзүнө келе баштайт. Перифериялык пульс пайда болуп, кан басым жогорулай баштайт. Мирлан жана анын бригадасында эми бул бейтап жашап кетет окшойт деген ишеним пайда болот. Ошол кездеги эми бригадабыздагы аябай ыкчам иштедик. Баары бул жерде жеке эле менин эмес, ушу жанымдагы иштеген коллегаларымдын, ошол эле наркоз бере турган анестезиолог, реаниматолог врачыбыздын өтө эмгеги чоң. Себеби ошол биз ошол жүрөгүн тигип канын токтотуп аткан мезгилинде ал реаниматолог, анестезиолог врачыбыз дагы ошол болгон венасына бейтаптын канды, ар кандай суюктуктарды куюп, ошол жоготкон канын толтургандын аракетин көрүп атты. Ошол жеке эле менин эмес, бул ошол күндөгү бардык бригадабыздын, ушу коллегаларымдын да эмгеги менен ошол бейтап жакшы болду. Мындай оор операция жаш хирургдун жашоосунда болгону экинчи жолу эле. Биринчи жолкусунда бейтаптын өмүрүн сактай албай калышкан. Мен ушул иш практикамда экинчи бейтап мындай жаракат алган. Биринчисин ошол менин эсимде калганы, менин жүрөгүмдө калганы ошол мен Каракол облустук ооруканага жаңы хирург дарыгер болуп иштеп баштаганымда ошол жактан да ушундай жаш бейтап болчу ал дагы.
жүрөгүнө сайылып келип, ал кезде мен как ассистент катары кирдим эле. Ассистент катары кирип, ал ошол бейтап тилекке каршы ошол столдун үстүндө калып калган. Ошол бейтаптан улам мен аябай жүрөгүмдө калып, ошолдон кийин чыгып дагы ошол жүрөктүн жаракатын кандай тигет, кандай методикалар бар, ошону дагы тереңирээк изилдеп, ошол нерсени дагы бул учурда жардам тийди го деп ойлойм. Аябай кубанычта болдум ошол бейтап жашап кеткенине. Ал бейтапты дагы ушу эртеси бейтап ойгонгондон кийин Бишкектен профессорлор менен сүрөттөрүн, операциянын протоколдорун жиберип, алардан да консультация алып аттык. Анан 9-күн дегенде бейтап калыбына келип, жакшы абалда үйүнө чыгып кетти. Анан ал бейтаптын азыркы күндө дагы акыбалы жакшы мамиледе болуп калдык. Дайыма сүйлөшүп турабыз ал бейтап менен. Буюрса, анын ден соолугу, акыбалы азыркы күндө жакшы.